Барыңыздарга салам сүйүктүү көрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен мен Айжамал жана түстүү тасма берүүсү. Сиздер үчүн чыгарууну кызыктуу кылганга аракет кылдык. Түстүү тасма берүүсүндө сиздерге Бишкекте өткөн кызыктуу иш-чаралар жөнүндө айтып беребиз. Кийинки видеого көңүлүңүздөрдү буруңуздар. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театры бүгүн туулган күнүн өткөзүп жатат. 85 жыл. Бул датага карата бул жерде флешмоб өттү. Каалоочулардын баары бул жерге келип, артисттерди куттуктап, кол чабышып, театрды колдоп кетишти. Я пришла. Мен бул жака жаш муң болуп келсем, азыр улуу муңга кошулдум. Я работаю здесь. Бул жерде 43 жылдан бери кызмат өтөп келе жатам. Служу. Ну что? Театр бул биздин жашообуз. Все. И Театр ишин баштагандан бери көп нерсе өзгөрүлдү. Драматургия, режиссура, артисттер, жалпы талаптар, көрүүчүлөр өзгөрүштү. Биринчиден театрга мамиле маданияттуу болуш керек. Кесиптештер менен да жакшы мамиле түзүш керек. Көпчүлүк учурларда артисттер жогорку окуу жайынан гана билим албастан, режиссерлордон да көп нерселерди үйрөнүшөт. Азыр спектакльдерди көргөндө артисттер менен абдан суктанам. но это все очень интересно. Это же болезнь, когда ты уже... Сахнага чыкканда өзүнүн бир сыйкыры бар. Муну сөз менен жеткире албайсың. Муну сезиш керек. Бул сезимсиз дем ала албай каласың. Которая дает тебе сцена, такое... Это словами как бы не передать, да, это надо почувствовать, а потом ты просто без этого дышать не можешь уже. Ну, Бул во-первых... жумуш жарык жашоону жактырган адамдар үчүн. Күндө майрам өткөндөй сезилет. Пандемияга байланыштуу сахнага көптөн бери чыга элекпиз. Театрды сагындык. Театрыбыз иштеп, көрүүчүлөрүбүз келип, жаңы спектакльдарды кое тура алган убакытты күтөбүз. Жана ойдогудай болот деп ишенебиз. Көрүүчүлөрүбүзгө ар дайым бакытты тартуулагыбыз келет. Акция жаша жана иште деп аталат. Биз дагы ушул акцияга кошулдук. Театрдын артисттерине чын ден соолук, ийгилик жана өнүгүүнү каалайбыз. Театр көп жашасын жана бизди ар дайым сүйүнтүп жүрсүн. Азыркы заманда убакыт бат өтүп дүйнөдө маалымат көбөйгөндө адам баласы ар дайым өнүгүш керек. Ошондуктан кийинки видеодо критикалык ой жүгүртүү өнөрдү жакшыртуу 5 жолун айтып беребиз. Күн сайын биздин алдыбызда чечимдер деңизи турат. Алардын айрымдары кичинекей жана маанисиз, башкалары биздин жашообузга чоң таасирин тийгизет. Мисалы, мен кайсы саясатчыга добуш беришим керек? Жаңы диетаны колдонуп көрсөмбү? Электрондук почта аркылуу миллионер боло аламбы? Бизден көп чечимдерди күтүшөт. Бирок ар дайым кемчиликсиз тандоо жасай беришибиз мүмкүн. Бирок жакшы чечим кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн көбөйтүүнүн көп жолдору бар. Сынчыл ой жүгүртүү бул өтө натыйжалуу метод. Бул кырдаалда кылдаттык менен калыбына келтирүүгө жана жашыруун көйгөйлөрдү табууга мүмкүндүк берген көйгөйгө жакындоо ыкмасы. Мисалы, бир жактуулук жана манипуляция сыяктууларды түшүнсө болот. Сынчыл ой жүгүртүү туура чечим кабыл алууга жардам берет. Өзүңүз туура сезген чечимди тандоонун ордуна сынчыл адам изилдөө жана күмөн саноо үчүн бардык мүмкүн варианттарга баш ийет.
ага жеткиликтүү ыкмаларды колдонуп, эң пайдалуу жана маанилүү маалыматтардан башкасын жок кылат. Сынчыл ой жүгүртүүнү колдонуунун көптөгөн жолдору бар. Биринчи, көйгөйүңүздү далилдеңиз. Башкача айтканда, сиз өз максатыңызды түшүнүшүңүз керек. Бул ар дайым эле оңой боло бербейт. Мисалы, жаңы диета тандап атсаңыз, анын тандаган себеби ар кандай факторлорго байланыштуу болушу мүмкүн. Мисалы, 1-2 жумада гана натыйжаларга убада бар болушу мүмкүн. Бирок сиз чечимге диета менен так эмнеге жетүүнү каалагандыгыңыз жөнүндө так ой менен кайрылышыңыз керек. Экинчи, маалымат чогултуу. Айланаңызда көптөгөн маалыматтар бар. Андыктан көйгөйүңүздү элестетүү эмне маанилүү экендигин аныктоого жардам берет. Эгер тамактанууну жакшыртуу үчүн диеталар керек болсо, диетологуңуздан же башка адамдардан кеңеш сурасаңыз болот. Маалымат топтоо ар кандай альтернативаларды баалоого жардам берет. Сиздин максатыңызга ылайыктуу чечимге жакындатат. Үчүнчү, маалыматты колдонуу. Бул өзүңүзгө маанилүү суроолорду берүү менен ишке ашат. Чечим кабыл алууда өзүңүздөн сураңыз. Кайсы идеялар иштейт? Жоопкерчилик кандай? Мисалы, сизге миллион акча жөнүндө убадаларды берген электрондук почта жөнүндө ойлонуп көрүшүңүз керек. Бул кырдаалда мен кайсы ой менен чечим кабыл алам? Фактынын негизинде жөнөтүүчү чындыкты айтып жатабы деп ойлонушум керек. Жок дегенде бир аз акча утуп алам деген ой логикалуубу деген суроого жооп бериш керек. Төртүнчү, анын кесепети жөнүндө ойлонгула. Элестетип көрүңүз. Май куюучу жайларда бензиндин баасын төмөндөтөм деген убадасынын негизинде талапкерди тандап жатасыз. Бир караганда укулуктуу угулат, бирок экологиялык узак мөөнөттүү таасири жөнүндө эмне айтууга болот? Эгерде бензин колдонуу жеткиликтүү болуп калса, анда бул абанын кеңири булгануусуна алып келиши мүмкүн. Бул жөнүндө да ойлонушубуз керек. Бешинчи, башка көз караштарды изилдеп, талапкерлердин айткандарынын баарына макул болсоңуз дагы, карама-каршы көз караштарды талапкерлердин стратегиясына эмне үчүн ушунча адам тартылып жаткандыгын ойлонгула. Бардык мүмкүн болгон ойлорду карап чыгуу сизге ылайыксыз программалар эмне үчүн башкаларга жагымдуу экендигин түшүндүрүп берет. Бул сиздин варианттарыңыз жөнүндө билүүгө, өзүңүздүн тандооңузга баа берүүгө жана акырында кыйла негиздүү чечим кабыл алууга мүмкүндүк берет. Бул 5 кадамдуу ыкма. Албетте, чечим кабыл алуу процессин сиздин жашооңуздан жок кыла албайт. Бирок бул ыкма жашооңуздагы туура чечимдердин санын көбөйтүшү мүмкүн. Сынчыл ой жүгүртүү, маалымат деңизин сүзүп өтүү, издегенибизди так табууга жардам берет. Ушул ыкманы колдонуп, дүйнөнү маңыздуу жерге айландырууга болот. Ал эми кийинки видеодо Эрик Абдыхалыковдун Бишкек тарыхы проектинин 1-чи бөлүгүнө көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Биринчи поезд Бишкекке 1924-жылы келген. Ал анда жөнөкөй жыгач аянтча болгон. 38-жылы гана станциянын курулушу аяктаган. Бул жерге Чуйковдун чакыруусу боюнча сүрөтчү Игнатьев менен бирге келген венгер скульптору Ласло Мезарош бул станцияны колонкалар, декоративдик жайлар, сүрөт жана геральдика менен кооздошкон. Бишкекте темир жол станциясынын аянты жана Дзержинский көчөсү биринчилерден болуп асфальт менен төшөлүштү. Жүздөн ашуун орто кылымдагы шаарлар жана калктуу конуштар тарыхчылар тарабынан Чүй өрөөнүнүн аймагында катталган. Алардын 4-ü Бишкек шаарында жайгашкан. 6-кылымдан бери байыркы тарыхчылар айтып келе жаткан табышмактуу Жули менен байланышта болушкан экен. Шаардыктар шаарды Фрунзе-град деп атоону өтүнүшкөнү менен ал жөнөкөй ат менен Фрунзе аталышын алган. Кийинчерээк Молдованын тилинен которгондо Фрунзе жашыл дегенди билдирет. Фрунзенин атасы Молдован болгон экен. Бул эпитет жашыл шаарга жакшы жарашкан. Бул үйдө мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргызстан партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Исхак Разаков жашачу. Анын атын мамлекеттик техникалык университет алган. Үй музейдин эмериктери жана ички жасалгалары керемет жолу менен сакталып калган. Ар бир адам улуу адамдын жана өткөн доордун атмосферасына сүңгүп кире алат. Исхак Разаков улуу мамлекеттик ишмер болгону менен абдан боорукер адам болгон. Балдар үйүнүн тарбиялануучусу катары ал жетим балдарга чоң көңүл бурган.
ар бир жаңы жылдын алдында ушул бөлмөнүн так ортосуна чоң балаты орнотулган. Өлкөдө биринчи адам болсо дагы түнкүсүн ал өз колу менен кутучаларды чаптап, аларга кызыктуу чиймелерди тартып, таттуулар менен толтурган. Эртеси аларды бактылуу балдарга тапшырчу экен. Чындыгында, ушул сүрөттө ушул эртең мененки күндөрдүн бирин көрө аласыз. Советтик Фрунзенин өнүгүшүнө сокку чындыгында Исхак Разаковдун аркасында болду. 1945 жылы Сталин менен жеке жолугушуудан кийин ал Кыргыз СССРинин министрлер кеңешинин төрагалыгына сунушталып бекитилген. Ал эми 5 жылдан кийин ал биринчи катчы, иш жүзүндө өлкө башчысы болуп калат. Дал ушул үйдө ал 11 жыл жашаган. Биз эми дагы бир Кыргызстандын чыган кызы жөнүндө айтып беребиз. Элис жоолуктарды тарткан сүрөтчү Hermes аттуу француз брендине шырдактын сүрөтү менен принт жазып бериптир. Элис, попробуем с ней соединиться. Саламатсызбы, Элис? Кандайсыз? Саламатсызбы? Баары жакшы, рахмат. Спасибо. Кутман таң деп айтсам туура болот окшойт. Yes, it is good morning. Ооба, бүгүн Лондондо жылуу ачык күн. В Лондоне прекрасный солнечный день, начавшийся с нашей с вами беседы. О, это честь для нас. Биз жакында эле Конор Вудман Аполлостук ат жөнүндө тасманын режиссеру менен сүйлөштүк. Сизге болгон биринчи суроом ушул тасма менен байланыштуу. Связан как раз с этим фильмом. Сиздин шарф жаратууңузда ал тасманын таасири барбы? Дизайнер шарфов. Ооба, бар. Бул документалдык тасманы мен телевизордон көргөм. Андагы окуя мени абдан таң калтырып, кызыктырды. Тасмада чаар атты табуу идеясы негизги болгон. Бирок программанын сюжети анын негизги идеясына карама-каршы болуп, жыйынтыгы болсо күткөндөн дагы ашып кетти. На одной линии, а результат превзошел сам себя. Боз үйдө отурган Конорду көрдүм. Анын артында килем илинип турган экен. Ошол эле учурда ойма оймолор жана аттар келди. Ойлосом Аполлос атынын тарыхын жана кыргыз шырдактарын эстедим. Ошол учурда Эрме компаниясына жаңы дизайндагы шарф даярдайын деп жаткан. Кыргызские шырдаки. А бул ойлор болсо мага баарын жыйынтыктаганга жардам берди. Ошентип баары бир пазлга чогулуп калды. Работа по созданию нового дизайна шарфов для Эрме. Мен ар дайым жаңы идеяларды издеп турам. А бул жумушумдун эң кызыктуу процесси болот. Работы. Looking into how Sherdaq rugs are made and the history of the Appaloosa horse as was known, and now this new history, and the research for my designs is one of the most exciting parts of being an Hermes scarf designer is finding the story, finding the history and working from there. Сиз бир нерсени ойлоп табуунун алдында биринчи изилдөө жасап, андан кийин ал нерсени жаратам деп мурда айтыптырсыз. Көп белгилүү эмес маданият жөнүндө маалыматты табуу кыйын болдубу? Столь известной культуре. The internet is a wonderful thing. Интернет сонун нерсе. Биринчиден мен кыргыз шырдактарын изилдей баштадым. Андан кийин алар Лондондо болушу мүмкүндүгүн ойлоп, бул жактан издедим. Лондоне. Тилекке жараша шырдактар сатылган бир кичинекей дүкөндү таптым. Андан кийин сатуучу менен сүйлөшсөм, ал мага килемдердин дизайнын келип көргүлө деп сунуштады. Ошентип көчмөндөрдүн маданиятынын өзгөчөлүктөрүн изилдеп сонун күн өткөздүм. Кыргыздар жасаган уникалдуу буюмдарын көрдүм. Форма эмес, анын руху маанилүү экенин түшүндүм. Хайков атындагы япондук поэзиясындагыдай эле килемдеги сүрөттөр мени кыскалык искусствосуна алып келишти. Шырдактарга ар кандай образдар аркылуу маанайдын, ички сезимдердин жеткирүүсүн көрдүм. Мен миңдеген жылдардан бери тоолордо жүргөн аттарды элестеттим. Аттардын тактары тоолордун түстөрү менен жана шырдактардын дизайны менен байланышып, аралашып, башында Анри Матистин графикалык мурасына окшошкон сүрөт жаралды. Лондондун Улуттук музейинде Матистин иштерине арналган көргөзмө өткөн. Ал кагыздарды кесип, түстүү коллаждарды жараткан экен. Кыскача айтканда, визуалдуу образдар чогулуп, баары идеалдуу кошулду. Бирок ал чыгармачыл процессин сүрөттөгөндө бир кичинекей ката кетирди. Мен шырдак боюнча бир мастер-класска катышкам. Ал жерде бул иш көңүлдүү убакыт өткөзүү деп айтып беришкен. Шырдак жасап атканда бийлеп, ырырдап, тиксе болот экен. Бул иш түрүндө гана эмес, көңүл ачуучу катары дагы кабыл алынат экен.
and there was a big exhibition on that in London as well. So it felt like lots of different inspirations coming together. Инстаграмдагы баракчаңызда Лондондогу килемдер сатуучу дүкөнгө рахматыңызды билдирдиңиз. Анын ээси сизге шырдактын тарыхын айтып берген экен. Жумуш процессин сүрөттөгөндө ал бир кичинекей ката кетирди. Шырдак тигүү бул азаптуу иш эмес, чыгармачыл иш. Мурда мен шырдак боюнча бир мастер-класска катышкам. Ал жерде бул иш көңүлдүү убакыт өткөзүү деп айтып беришкен. Шырдак жасап атканда бийлеп, ырырдап тиксе болот экен. Жумуш катары кабыл алынбастан көңүл ачуучу процесси болуп кабыл алынат экен. Сиз шырдактарга сүрөт тартып атканда кыргыз айымдарынын ушул маанайын сездиңизби? Мисалы, мен үчүн биздин оймолорубуз жарык жана позитивдүү сезилет. Выглядят очень светлыми и даже оптимистичными. Ооба, ошондой. Бул айымдардын жиши болгон үчүн дагы мага жакты. Бул шырдактар алардын колдору менен жасалган. Шырдаки созданы исключительно женскими руками. Ошондой эле бул шырдактар нике учурундагы белек катары жасалган үчүн да жакты. Свадебный подарок в наследство кыргызской невесте. Сүрөттөрдүн арасында окуялардын баары ар кандай кайталангыс. Ар бир оймо жана тоо уникалдуу болушат. Материал жана анын түсү да уникалдуу. Шырдактар жаралган жерлер да ошондой. Мен үчүн дагы ушундай өзгөчө сүрөттү тартуу өзүнчө бир чакыруу болду. Создание. So, they're as unique as the landscape. Чыгаруубуздун аягында Курултай тобунун ырын коюп беребиз. Көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Жая мен сени көрүп атам. Бегиш. Бейби жаным менен эч качан коркпо, кучагыма кел. Колтукташып сени менен тегеретем жер. Итаналың болуп сенин бүт орудан сакайтып, эталону сулуулуктун болуп калдың деп айтам. Гүлдөр өсүп айланада жетелешип бассак, табыласың жүрөгүмдөн эгер терең казса. Колумдан келген иштин баарын сен үчүн жасайм. Сен бактылуу болгон үчүн мен бактылуу жашайм. Бул өмүрдүн таттуу ширеси, бейби жаным сүйөрүмдү катуу билесиң. Кол кармашып бирге менен билечи. Жылдыздарга учалы эрчи, жүрүп кеттик бул өмүрдүн таттуу ширеси. Бейби жаным сүйөрүмдү катуу билесиң. Кол кармашып бирге менен билечи. Жылдыздарга учалы эрчи. Мен сенин коксуң, бир жытасаң жоксуң. Сен менин бал муздагым, бир жаласам муздадым. Мен сенин секси боюң, жалгыз менде сенин оюң. Ырахатка сени алып жүрөмүн мен өмүр бою. Сен менин момпо сүймерим, сени озго салсам. Сен менин кокаиним, титирейм өзүңсүз калсам. Сен менин секси кызым, жыргайм сени колго алсам. Убакыт өтөткө сызып жүрөгүңө колум алсам. Baby, baby, cocaína. Baby, baby, hey, hey. Baby, baby, cocaína. Baby, baby, yeah. Baby canım menin esте dayım, ananayın. Özüң менен бир болгондо жан дүйнөм байыйт. Эгер алың кетип калса Red Bull'уң болуп берейин. Себеби жок мезгил сайын кооз гүлдөрдү терейин. Бүт барын арнайм, ишенип жүр ардайым. Жетелешип жүрөлүчү бирибизден калбай. Бейби жаным сүйлөгөнүң таттуу ширин балдай. Жылдыздардын арасынан жарыкайды тандайм. Бул өмүрдүн таттуу ширеси, бейби жаным сүйөрүмдү катуу билесиң. Кол кармашып бирге менен билечи. Жылдыздарга учалы эрчи, жүрүп кеттик бул өмүрдүн таттуу ширеси. Бейби жаным сүйөрүмдү катуу билесиң. Кол кармашып бирге менен билечи. Жылдыздарга учалы эрчи. Мен сенин коксуң, бир жытасаң жоксуң. Сен менин бал муздагым, бир жаласам муздадым. Мен сенин секси боюң, жалгыз менде сенин оюң. Ырахатка сени алып жүрөмүн мен өмүр бою. Сен менин момпо сүймерим, сени озго салсам. Сен менин кокаиним, титирейм өзүңсүз калсам. Сен менин секси кызым, жыргайм сени колго алсам. Убакыт өтөткө сызып жүрөгүңө колум алсам. Baby, baby, cocaína. Baby, baby, hey, hey, hey. Baby, baby, cocaína. Baby, baby. Men senin koksun, bir jытасаң жоксуң. Sen менин бал муздагым, бир жаласам муздадым. Мен сенин секси боюң, жалгыз менде сенин оюң. Ырахатка сени алып жүрөмүн мен өмүр бою. Сен менин момпо сүймерим, сени озго салсам. Сен менин кокаиним, титирейм өзүңсүз калсам. Сен менин секси кызым, жыргайм сени колго алсам. Убакыт өтөткө сызып жүрөгүңө колум алсам. Baby, baby, cocaína. Baby, baby, hey, hey, hey.
Ушундай көңүлдүү нотада биз түстүү тасма берүүсүн аяктайбыз. Сиздерге тынчтык жана чын ден соолук каалайбыз. Саламатта калыңыздар.